Men sizge kayırılgan esinizde olsun gerek. Sizge özünüzge kayırılmayan ulaşkan. Bирок ушунчалык чыдап жүрдүм эле бүгүн жарылбайт бизге. Мына мен какшап келатамын, дагы деле баягы 1 километр жол сала койбой адамдар бар экен. Кайсы жол салып калды эле? Жеректердин бардыгын сизге заказ берсек, сиз жасап берип бере аласызбы? Жасап берип болот. Сапат чөктүп калды. Ama geçersin. Чет өлкөгө тияк берип калдыңыз. Тууган урук деп эле шайлап келесиңер, ой ошо өзүбүздүн бала өзүбүздүн айылды. Ал барбалык каяктагы керек. Gayler менен урушуп 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку. Бир жуманын ичинде метрикасы берилди. Как видите, Президент Садыр Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Чоң Ала эли менен жолукту. Чогулгандар мамлекет башчыга тынчсыздандырган суроолорун берип, мамлекет башчынын жообун угушту. Мыйзам бар, кайрылман мыйзамы бар. Этникалык кыргыздар дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга келет. Келгенде көк паспорт алат, этникалык кыргыз деген, кайрылман кыргыз деген. Bir жылдан кийин анан паспорт беребиз. Туурабы мыйзам боюнча? Бул кызды дагы ошо багып алган эжеси аркылуу тактап туруп, мындай кайрылман кыз катары кылып туруп метриканы бергин, анан кийин паспорт бересиз. Жаш жеткенде паспорт беребиз. Түшүнүктүү, документтер толук Destek bir memleket hiç salgan emez. O cevabı bir destek var, o 7 kilometre Karamık'ta yanında sürer. Bizim kışta çok olacağını da oydu. Oradan kötülük geliyor, bol öteken, bazılarının sadece yetişir, simetası dayan, preyeksi dayandı kötülük diyor. Boşuna bir akşam karacaktı. Ökmötler yok, akımda da yok. Kaysa ayındayınız, Cegen gibi çağa. Karate de aynı. Yılkı büdjetke girgizgileri aprel ayından başlap salıp endigi жылы. 3-4 ayın içinde bütür peresine. Bu an benim için de çegarada turasınlar mı karateyi de? Büyüyetke Çegara ayından. Mesele su, taza su, sıva su. Bu boyunca hazır öyle hakimin kabinetinde genişle öttük. Bu boyunca ayıp versiniz. Uşular durup ketken uşular abdan köp oldu. Bırak uşul boydan kalmadı. Yok degende односторонний тротуар uşunu bir karaştırıp berseniz. Yoldun var bolgan şirinası 7 metr. Kanda çok maşınları erten Tajikistan'dan katlasa alar bu международный трасса dep al zakon bu zakon alar. Makul. Trotuar boyunca. Anda git. Trotuar jasap beriş bu ötedele oorçuluk gelbek. Trotuar jasap bergile. Köpçülük жерге барганда эле дароо эле мектеп, бала бакча, спорт комплекс, анан таза суу жөнүндө айтып атасыздар да эми. Бул 4 маселе боюнча биз күнүгө өкмөттө күнүгө жыйын, күнүгө ушул сөз. Мисалы таза суу боюнча биз жылына 20-дан 30га чейин айылдарды таза суу менен камсыз кылып, жылда ошентип келатабыз. Ошо сиздердин айылда таза суу жок болсо ага да жетебиз. Анткени мына министр отурат, туруп коюңузчу жогунда. Ар бир айылда кайсы айылда таза суу менен камсыз кылына элек бүт учетто турат, менде да мына бул жерде турат. Жергиликтүү тургундар сугат суу менен камсыз кылуу, суу булактарына жеткиликтүүлүк, жол инфраструктурасын өнүктүрүү, анын ичинде стратегиялык маанидеги унаа жолдорун салуу жана бүтүрүү маселелерин көтөрүштү. Ошондой эле мектептерди, бала бакчаларды жана спорт залдарды куруу зарылдыгы белгиленди. Мындан тышкары жер тилкелерин берүү, жерлерди трансформациялоо жана аларды адилеттүү бөлүштүрүү маселелери айтылды. Халыкка төрөлгөн бала 50-ге келди. Быйыл ушул Халық айылынын 50 жылдык юбилейini мына өкмөт аким отурат, өткөзүп берсе, ошол Халық айылында суу проблемасын чечип берсе. Анан ошол жерде алтын завод бар, кайды. Халыкта. Ушул алтындын пайдасын акимдер эле көрбөсө, карапайым эл көргөн жок, районда көргөн жок. Бул жерде мурда ошондой болушу мүмкүн эле 20-жылга чейин. 21 жылдан баштап биз бардык алтын кендерди, көмүр, темир жанагындай баалуу металларды, редкоземельный металл деп коебуз, баалуу металларды, критический металларды. Биз өкмөт көзөмөлгө алганбыз. Булар баягы рудан алып чыгып кетет, тияктан иштеп, переработка кылып, анан келип кайра отчетун берет, налогун төлөйт. Райондун экономикасынын негизги багыттарына болгон айыл чарба жана мал чарбачылыгын өнүктүрүү маселелери да көтөрүлдү. Тургундар ветеринардык кызмат көрсөтүүлөр, адистердин жетишсиздигин белгилеп, чакан кестерди куруу, кайра иштетүүчү өндүрүштөрдү жана ирригациялык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча сунуштарын беришти. Эл өз башынча ар ким өзүнчө дайырлап туруш керек.
Балалар жер bir жерде туруктуу эмес. Кайсактыкка барсаң, ар жерде ар түрдүү балалар бар. Ошол үчүн биз сизден суранабыз, жалпы элдин атынан ошо 15 бет адис бар экен, өздөрү чейин кеткенге. Булар бир барбайт экен айтсаң десең, жер контролго албайт экен, ушуларды мамлекеттик бюджеттен каржылап эмгек акы берсеңиз, алынса биз канча кайрабыз дегенбиз. Түшүнүктүү. Бул боюнча өкмөттө сөз болгон, мына министр айтып бериңизчи. Ветеринарларды кандай кылып атабыз, кантип көбөйтүп атабыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Урматтуу Садыр Можоевич, урматтуу чогулчулар. Негизи бул маселе бар, бир эле чоң эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ветеринарлар жетишсиз, ошол жеке ветеринарларды мамлекеттик алуу боюнча азыр долбоор иштеп чыгып атабыз. Жакын арада мамлекеттик кызматкер катары иштеп кызмат көрсөтө баштайт. Ошондо бүт жерлерде маселелер чечилет. Бул ел мындай стресске түшүп калды. Кыргыз көмүр ишканасы 2 жылдан бери келип 1610 гектар жерге айылда элдин үлүшү жайгашкан жерден чалуу иштерин жүрүп көмүр казабыз атат. Ел буга каршы. Биздин ошондой айылга өтө жакын жайгашкандыктан экология чоң таасирин тийгизет. Айылдын элдин жашоосуна да турмуш тиричиликтине оорчулук болуп атат. Шулардын лицензиясын алып берүүнүздү биз сизден суранып кетебиз. Карабалак айылы боюнча, месторождение боюнча бул Кыргыз көмүр акча акционерлик коомуна берилген 1610 гектар болчу. Андан кийин ал 167 гектар кыскартылган, 1410 гектар калган. Бул геолог чалымдоо кызматына берилген. Бүгүнкү күндө бардык документтери алынган болчу. Ошол бойдон жергиликтүү калктын уруксаты жок, ошол боюнча азыр иштелбей турат. Туризм тармагын өнүктүрүү боюнча биздин Чоңубайда көзгө басар лелик чокусу бар. Дүйнөдөн келген альпинисттер ошол жерге келет. Альпинисттер келет, анан туристтер келет. Бул жерде 9-10 фирма жайгашкан. Бардыгы сайда таштак жерде жайгашып отурат. Мындан тышкары Союздун убагында Бабыров туусунда курулган Союздун лагери бар. Бул лагер 91 гектар жерди ээлеп турат. Жайыттын эсебинде. Буну Бекболот Кошой ошол убакта менчиктештирип алып, азыркыга чейин ушул биздин мамлекетте жооп берип коеюн, болду сразу. Бул боюнча 2 жерге азыр эле жогору жакта кеңешип өткөрдүк. Бирөөсү ушул 91 гектар жер боюнча кайра кайтарылып, анан өкмөттүн балансына өтүп районго берилет. Бул жерге 40 миллион сом сурадылар, 40 миллион сом сурашты. Жанагындай апрейлдерди коюп, гостиница салып, анан альпинисттерди ошол жерге жаткызуу, тозуу боюнча туристтерди. Экинчи жер кайсысында? Кашкар суу айылындагы муниципалдык мейманкана. Туристтер үчүн. Жана экинчиси тиги 50 миллион сурагандар. Мейманкана. Кашкар суу айылында бул Кашкар суу айылында дагы бир жер бар экен. Канча гектар дедиңер? 91 гектар жер жана соттун чечими. Экинчи жер. Мейманкана боюнча 6 сотук Кашкар суу айылында жер бөлүп берген мейманкана үчүн. 6 сотук жер, анан берки ошо 91 сотук гектар боюнча. Кыскасы эки жерге мен бирөөнө 40 миллион, бирөөнө 50 миллион эртеңгүсү күнү бере турган болдум. Курулуштар башталат. Бул күзгө чейин бүтөсүнөрбүз, бүтөсүнөрбүз. Жыйынтыгында мамлекет башчысы алыскы жана бийик тоолуу аймактарды комплекстүү өнүктүрүү зарылдыгына өзгөчө көңүл буруп, инфраструктуралык долбоорлорду тездетүүнү, калктын жашоо шарттарын жакшыртууну, иш менен камсыз кылуу жана ишкердик үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү тапшырды. Бул айыл чарба багытын жеңилдетилген кредиттер менен толук камсыз кылуу үчүн дагы кошумча финансы каражаттарны бөлдүк. Асел Сыдыкова, Регион телеканалы. Эми бардык дыйкандар, фермерлер бул жеңилдетилген насыядан ала аласыздар.